Урматтуу жетекчилер, айтсаңыздар, бүгүнкү күндө биздин президентибиз легализация деген маселени көтөргөндөн бери канча жер участоктары, канча адам мындай мүлккө эмес участокторго ээ болуп легализацияда канча проценти бүттү, канча үй участоктор мыйзамдаштыруу процессинен өттү? 100% жумуштун канчасын бүттүңөр? И цифра менен канча сан? Процент менен азыр айта албайбыз, себеби бул дайыма жылып турган цифра. Бүгүнкү күндө канчасы? Бүгүнкү күндө 12441 бул техпаспорттор берилди. 1231 бул госактылар берилди. Жана ушунун негизинде 1252 бул укук каттоо болду да. А жалпы саны канча миңден ашат? 40 миңден? Жо, бул кайрылуулардын саны 89 миң бүгүнкү күндө ашат. 89 миң. Бул Кыргызстан боюнча. Кыргызстан боюнча. Мага келген кайрылуулардын көпчүлүгү, эми мен Сокулук районунан шайлангам, Аламидинден келген, мыйзамдаштыруу процесси мына 16 жылдан башталып, бүгүнкү күндө 7 жылда бүткөн иш эмнеге аягына чыкпайт деп эл менен жолуксам, 1-Май район конуштарынан мына Мурас Ордо, Бугу Эне, Багыш, Кут конуштардан кечөө эле келген элдердин сөзү боюнча расмий түрдө президент жакшы ниет менен легализация кылгыла, элди мыйзамдаштыралы, аргасыз болгон нерселер болуп атат деген менен бюрократияга такалып, менин открытое пользование эмне экенин билесиздер. 15 жыл, 20 жыл жашаган адамдар, кошунанын баары билет, бул анын участогу. Бирок ошол эле участокто колу таза эмес, мамлекеттик кызматта иштеген, госрегистрде иштеген, эми желмооздар десем, алар деле таарынбайт болуш керек. Документтерди алмаштырып, пользуясь, что некоторые люди у нас доступ жок, бийликке жок, акимиятка жок. Ошол подлог документтер менен кылып алышып, аягында деген бир участокко 2-3 хозяин чыгып атат. Ошол карап мындай элдин көпчүлүгүнүн арызданганы 20 жыл жашап атам, 15 жыл жашап атам, 25 жыл жашагандар бар экен, бирок 2 хозяин чыгып калып атат. Анан сот чечими менен мындай жөн эле бул участок ни туда ни сюда болуп туруп чыгарып коюп атышат. Прокуратура чечим чыгарат экен. Аягында бул эл деген мына мы открытое пользование менен 20 жыл жашап атабыз, биз никто болуп калдык деп атат да. Бул элдердин тагдырын кантип чечесиздер? То есть закон бар, легализовать всех, они все там живут, баары билет. А бирок документке келгенде тигил кагазың жок экен, прокуратура буну токтотуп коюптур, бияң мыйзамсыз экен. Анан ошол эле мамлекет акимияттар убагында деген 10-20 жыл мурда өздөрү токтом чыгарышкан экен. Ошол токтомдор жокко чыгып атат. То есть мамлекет өзү берген токтом жокко чыгарып атышат да. Мыйзамда силерде бирдей жазылган дейт, анан подзаконный актыңар менен, НПАңар менен, анан внутренний нормативный документтер менен биз ошого ээ боло албай жатабыз дейт. И президент эле суроо берип атат да. Где ваша работа деп. А мен аларга мындай жооп берип атам. Мен туура түшүнгүлө, эртеси күнү камалып кетем деп чиновниктерибиз коркуп атат. Но по факту бир үйгө ошондой аферистический мамлекеттик кызматта иштеген адамдардын жаман колу менен 2 документ берип кеткен жерде ким күнөөлүү? Айтсаңыздар? Эльвира Жалгайбековна, действительно ушундай ситуациялар болуп атат. Бизге деле мына заявление менен келип атышат ушундай жарандар. Ошол сиз айтып аткан жана Бишкек шаарында болуп аткан ситуация боюнча бизге кечээ күнү эле келишти жарандар. И ошол комиссиянын составындагы именно кадастрдын кызматкерин биз алмаштырууга кечээ күнү сунуш бердик. Себеби ушундай маалыматтарды так болбой жатыптыр деп айткан. Жок, ал адам кантип далилдеш керек? Ал 20 жыл жашап атса, аякта жашабаган адамга документи чыкса, что он должен делать? Юристке акчасы жок соттошкондой. Эмне кылыш керек? Муну комиссия жакшылап караш керек да. Муну эми, например, биз Жок, комиссия эмес, силер өкмөтсүңөр да. Урматтуу жетекчилер, айтпайсыздар, кантип чечилиш керек бул маселе? Эльвира Жалалбековна, бизге эгерде биз тараптан комиссияны караш керек болуп калса, бизге берсеңиз маалыматты, биз жеринде комиссия түзүп карап чыгалы. Эльвира Жалалбековна, кыска бүтүрүп алыңыз оюңузду. 5-чи процедурный. Бул мисалдар жүздөгөн эмес, миңдеген адамдарыбыз. 89 миңдин 50% ошондой. Кантип чечилет десем, прокуратура мына турасыңар, мыйзамга такайсыздар. 2 хозяин чыгып атат, соттоосун. Алар мага кайрылып атат. У нас нету денег на адвокатов. Бир процесс, бир адвокат $1000 алат дейт. Бул адамдардын тагдырын кантип чечебиз? Мурда Совет Союзуна открытое пользование юристтер билесиңер.
Прокурор билесиздер. Ошол мыйзамды алып келбейсиздерби? Закон мы написали, биз элге жардам беребиз, президент жардам беребиз, өкмөт жардам беребиз, депутаттар жардам беребиз. Ана по факту силер мыйзамдаштыра албай жатпайсыздарбы? Ачыкка ошону ачык айтпайсыздарбы? Эмне кылып берели дагы? Мыйзам бар, мыйзамдын үстүнө үстөмдүк кылган силер нормативдик документтер менен токтолот, элдин тагдыры чечилбей атат. Бул 40 000 адамдан кем эмес. Мына 1-май районунун жаңы конуштардын 30% ошондой элдер. Сокулук районунун 50% ошондой. Новопавловка, Вайнантоновка билесиздер, буну мен 6-7 жылдан бери айтып келе жатам. Бул маселе чечилбейт. Сиз азыр бири-бирден жөнөткүлө дейсиңер. А сиздерге жөнөтсөм, силер айтып атасыңар, соттошкула деп атасыңар. У них нету денег судиться. Сотко барса, нормативный документке анан Ленинский акимият, Первомайский акимият, тиги 20 жыл мурда берген акимдердин токтомун прокуратура нет, уже мыйзамсыз деп жокко чыгарып коюп, люди не знают, что делать. Вы не можете их легализовать. И вы не хотите легализовать по одной причине, что в свое время коррупционеры по 2 документа выдали. Ошолордун никто не наказан на сегодняшний день, ни в Сокулуке, ни в городе. А это судьбы тысячи людей. Я вас понимаю, вы не хотите потом ответственность нести, но аларды эмне кылабыз? Алар айтып атат, бул деген абдан негатив болуп атат. Силер легализацияны 6-чакырылыш биз көтөргөнбүз. Ошол жактан тиги Сокулуктан шайланып мен көтөргөм ошол маселени. Алып келгенде деген мына Бороновдун оғанынан баштап, анан Абулгазиевдин оғанынан, анан деген Жээнбековдун болуп калды. Андан кийин мына азыр Жапаровдун убактысы болуп калды да. Алмаз Акунжанович, сиз буну жакшы билесиз. 2 чакырылыш көтөрүлгөн маселе. Мы не можем легализовать людей. Алдабагыла да. Айткыла, мыйзамдын үстүнөн эмне турат? Конституцияда ылдый болуп калды, мыйзамда ылдый болуп калды. Эл айтып атат, мен 20 жыл жашасам дагы мен үстүмдө деген 2 хозяин чыгып атат. Ким берди десе, подлог документов. Наказали кого-нибудь? Я сурадым, ни одного, оказывается, чиновника не привлекли к ответственности. Вы у себя же не сможете с ними разобраться, а люди страдают. Это тысячи, десятки тысяч наших граждан. Рахмат. Чопес. Жок, жооп бербейсиздер. Жазуу түрүндө депутатка жооп бериңиздер.